жагынан айтып атабыз, бирок бир нерсе таң калтырып атат. Мүмкүн сиздер көбүрөөк келечекке болгон үмүтүңүздөр бышыраак болсо керек. Себеп баары эле президент айтты деп баштап атасыңар, же ушундай болгонбу, же оору болуп калганбы? Бул коррупция менен каршы күрөшүүнү аябай колдойм деп баштаганыңар мени таң калтырып атат. А коррупция менен күрөшпөйм деп кайсы президент айткан жок? Вот азыр бир киши айтты, президент прям точку попал деп. Аскар Акаевич айткан, коррупция 7-чи кабатка чыгып кетти деп. Он не попадал в точку. Бийлик элге кызмат кылыш керек деп Бакиев айтты, тоже не попадал в точку. Биз токтотуп койдук эми. Мына президент айтып койду эле, анан кийин ушуну колдоп атабыз, анан ушундай болуп кетиптир, кокуй, жагдайыбыз жаман экен дегенди токтотушубуз керекпи дейт. Биз токотер гана жерин айтышыбыз керек да. Биз өзүбүз бузуп атабыз, айланайындар бийликти. Siz doğru ayttınız, siz abdan katırdınız, siz geliştirdiniz, el sizi koldoп атат деп жүрүп ушул күнгө келдик садакалардым мен. Бүгүн жыйналганда анын айткан сөзүн кош колдоп кол чабуулар эмес. Айтканы айтыптыр. Ушул мезгилге чейин эгер коррупция гүлдөп аткан болсо, бийликте ким отурду эле? Досум отурбады беле? Же бөтөн жактан айдан түштүңбү бүгүн? Же бүгүн көзүң ачылдыбы? Мына ушундай нерсени айтмайынча айланайын кыргыздар. Эч качан айыкпайбыз. Бири-бирибизди сылап сыйпап, сен жакшысың, мен жакшымын, натыйжада экөөбүз тең кереметпиз дегендей болот. Мына Исаак Саматовичтин сөзү жакты мага, өздөрү менен өздөрүн күрөшкүлө деген тапшырма берди аягында. Кантип күрөшөт? Күрөшө да албайт. Күрөшүүгө эрки да жетпейт. Клара Сооронкулова айтты, ең негізгі мәселенің өзі судьялардың өзінде деп, соттордың өзінде деп. Баракелде, мынау диагноз қойылды. Эмне кылуу керек? Сотторду алмаштыруу керек. Кантип алмаштырат? Эмне кылып алмаштырат? Эгерде соттун көз карандысыздыгын биз камсыз кылбай турган болсок, бир да маселе чечилбейт. Кантип көз карандысыз кыла алабыз биз? Эгерде Конституциянын 95-чи беренесине очойтуп жазып койсо, алардын баарын колдорунда, буттарында, оозлорунда байлап койсо, кантип бошотосуз? Эмне кылуу керек? Мына мамлекетти жок кылып бараткан Конституцияны биз ордуна коюшубуз керек деп айтып аткан маселе ушунун тегерегинде чыгыш керек айланайындар. Эми жетишет, момда отуруп алып, мына беренесинде мындай, тиги беренесинде мындай экен деп талап болмайынча эч ким козголбойт. Козголгон да эмес.